Саламатсыңарбы, урматтуу Кыргыз Ата тургундары. Мен былтыр жаң келгенде мени мынау Борконун элдери, особенно мына Кавказ маалыдагылар келип, май биле ошол айда ээрчитип келдилер. Ушул аркы ээрчитип келип, тетиги резиденциянын аркасы деген. Ал жерде жанакындай лапкалар бар. Бизге суу жетпей жатат депчи. Анан ошондо экскаватор киргизебиз дегенбиз. Азыр мына келип биз кастыралы десек, жеринден көрүп атабыз. Мындай тосмолор бар экен, мына мондайлар тосмолор. Бул жака деген экскаватор кире албайт. Ошону айтайын дегеним, бул мына биринчи көчө, биринчи арык. Экинчи арыктагы биз муниципалдык ишкананын кызматкерлерине рахмат, мына алар касып бере алышат. Өздөрү дагы кол күрөгүндөр менен жардамдашып, мына ушундай арыктарга болсо жалпыңарга кайрыла кетет элем. Эртең экскаватор келгенде баарыңар келип экскаватордун аркасынан жүрүп, күрөк менен, кол күрөк менен жардам бергиле. Ашар уюштуралы. Потому что бул Борко арыктан барып, Борко арыкка кошула турган арыкта, основной арыктардын ошону эгерде тазалап, азыр мына тазалап алсак, силерге суу жетиши оңой болот да. Көлөмү дагы жакшы жетет, тез дагы жетет. Арыктын состояниясы да жакшы болсо, сугарганга да ыңгайлуу болот. Анан суу жетпейт деп атканга, мына быйыл силерден суранып атабыз. Мына азыр как раз башталды. Мына март айы, ошону тезирээк 2-3 күндө ошол жерге экскаватор келет. Ошондо айыл башчыны угуп, уюштурганда баарыңар тең күрөгүңөрдү, граваркаңарды алып келип бизге жардам бергиле. Бул арыкты силерге чаап берели деп атабыз. Эртең жалаң экскаватор менен бул жумуш бүтпөйт экен. Экскаватор бул жака кире да албайт экен. Кире турган жерлерин, өйдө жагын, например, кире турган жерин ачып берсе, ошондой жерлерине, кирбей турган жерлерине элдер силер жардам бергиле дагы, ашар уюштургула. Резиденттин аркасындагы 3 дарбазанын эки линиясы экскаватор жолдун боюнда экен, дагы экскаватор казылган. Аларды полный экскаватор менен кылабыз. Именно мына бул экскаватор жете албайт, кире албай турган жерлерди ушул ашар уюштуруп сатабыз. Бир айта кетчү нерсе, азыр мына Борко арыгынан баштадык. 1-2-3 күндө Акбулак өтөбүз. Андан кийин Сталинге өтөбүз, анан көтөрмөгө өтөбүз. Бардык айылдар ошого жардам бергенге даяр болуп тургула, ашарга. Себеби бардык айылда ушундай көрүнүштөр бар. Туурабы? Бардык жерге экскаватор кире албайт. Бардык жерде экскаватор каса албайт. Кол менен каса турган жерлерге өзүңөр бизге жардам бере тургандай болуп, айыл башчыны угуп, айткан убагында чогула калгыла. Бул просто бүгүн 2-3 күндө Боркону бүтсөк, башка айылдарга өтөбүз. Ошондо силерге да кулактандыруу кылабыз. Барыңар чогулуп келе калсаңар, ашар кылганга даяр болгула деп айта кетет элем.